места жок деп карап отургандар болбосун. Ар бир өкмөт мүчөсү 16 больницанын куратору ошол жерде турасыңар керек болсо. Келген кишини мына Ганьсиге жөнөтүп, бияка жөнөтүп, тияка жөнөтүп отурасыңар. Эгер ошону требовать этип, ошону уюштура албасаңар, өзүңөр отурасыңар анда ошондой кылбасаңар айтты. Турбасын ошол жерде бир да адам. Кайра артка кетип, жата албай, эртеси күнү кайра келип жүрө тургандар болбосун. Assalamu alaikum туғандар. Мен қылмысқа қайрылам. Кеше тамағым ауырып қиналып жатады. Сіздердің дуаңар менен жақсы болып кеттім. Құда қаласа бары жақсы. Чеченстанның президенті Рамзан Кадыров бір жаран үшін башқа мамлекетке рұқсат алып, мындай қырдаалда болса да өзінің жаранын тик учак самолетмен алдырды. Қараңыздарчы қандай деген лидер. Біз қырғыздар өкмөтүбүз баш болуп, президентибиз төш болуп, бийликтегилер амалкөй адамдардын келесоолугу кечегинде Чубак Ажыжалиев дүйнө эли тааныган, арабтар тан берген, керек болсо ислам динине канчалаган мээнетти кылган инсаныбызга бир тик учак таап берип, тик учак менен жеткизип бергенге кудурети жетпеди. Кудурети жетет эле, башы жетпеди, акылы жетпеди, кемчинтойлугу жетпеди. Өкмөттүн өкүлдөрүнө бирөө бар сөз сүйлөгөн жок. Эл кырылып атат, бирөөнүн көчүгүн көтөргөн жоксуң. Келип, Чубак Ажы жөнөкөй жаран эмес болчу, кандай күчтүү инсан болчу. Ислам динине кызмат кылган, элди тынчтыкка чакырган, ыйманга чакырган адам болчу. Силер ошого келесоолордун бирөө келип жардам кылган жок. Учак менен жеткирип берсеңер болот беле? Болот болчу. Бишкектен базар коргонго чейин өлүгүн машинеге салып алып келди. Уят эмеспи? Акмактар келип, ошол жерде сөз сүйлөп койсоңор болмок. Президентибиз кайрылуу жасап койсо болмок телевидениядан. Көңүл айтып. Силер адам эмес экенсиңер. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу кечки убакытта кайрылуу жасашка дагы туура келип атат. Күндөн күнгө суроолор көбөйүп, биринчи көйгөй азыр значит психоз болуп атабыз. Кичине жыт жоготуп, тайм жоготсок эле баардыгыбыз тревога болуп, башыбызды дубалга урганы калдык да. Ошого азыр вынужден обратиться еще раз. Значит, ковид боюнча, политика боюнча сүйлөшпөй эле туруңуздарчы, бир комедия көрүңүздөрчү, сериал көрүңүздөрчү. Кечке ачып алып эле мынанча адам жугузуптур, мынанча адам өлүптүр, пневмониядан мынанча адам өлүптүр, ковидден мынанча адам өлүптүр деп, статистикада мынанча деп. Буга чейинчи ачыгын айтканда мен мына 17 жыл практикадагы врачмын, травмадан буга чейин аябай адам көп өлүп келген ковидке караганда. Азыр травма жок, мушташ жок, тойлор жок, ДТП жок. Кудай кааласа бардыгы жакшы. Мурунку жылга салыштыруу смертность мен азыр айтайын азыраак. Ошон үчүн мындай психоз болбой эле, нервти абайлайлы туугандар. Бир кино көргүлөчү, комедийный кино. Кечке интернетте, ютубта ковидти көрө бербегилечи. Баардыгыңар эле ковид көрүп алып эле азыр кичине эле жыт жоготуп койсоңор эле мен мынандай болуп калдым, мен мынандай болуп калдым деп эч нерсе болуп калган жоксуңар. Жыт кайра кайтат, бир жуманын ичинде кайтат, тайм кайтат, кичине жөтөл болсо басылат. Бар жогу жакшы болот, все путем. Бизде Кудай кааласа, Кудайдын амри менен аябай жеңил өтүп атат, себеби биздин генибиз, жашаган ландшафттагы географический жайгашканыбыз мамлекетибиздин өтө сухой эмес, өтө влажный эмес, ушундай бир жер, тоолуу жерлердебиз. Микробу жок тоолор деген ырларыбыз бар, тоолорубуз бар. Ошон үчүн биздин генетикабыз ушуга байланыштуу экен. Биз тамактарды аябай жакшы жейбиз, Европага окшобой. Биз бир күндө бир койду жеп коебуз, түнү менен элечи кыргыздарыбыз. Анан эч кыжалатчылыктын кереги жок. Сураныч силерденчи. Ковидти укпай эле койгула, саясатка аралашпай эле койгула, бир кино көргүлөчү, жатып алып эле мына ооруп атсаңар дагы кино эле көргүлөчү, ойду алысыраак кылып. Жаман психоз көбөйүп кетти. Азыр мага чалып эле валерьянка ичсем болобу, глицин ичсем болобу, карбамазепин ичсем болобу, аметриптилин ичсем болобу деп эле баардыгы эле противоэпилептический антипсихотропный дарыларды эле сурап атышат. Кереги жок эч нерсе, просто кино көрүп аласыгыла, жакшына бир тема таап сүйлөшкүлө, же бир китепти ачып алып окусаңар 15 мүнөттөн уктап каласыңар.
кечке эле өлүп каламбы, эмне болуп каламбы деп. Өлүп кала турган адам без ковидтан өлүп калып атат. Ошон үчүн эч кыжаалат болбогулачы кыргыз элине. Эжелер бүгүнкү оор кырдаалда кылып аткан кызматыңыздар тигиле баардык жерде белгилүү эле болуп атат. Эми эл арасында сөз кете берет. Андай болот, мындай болот деп. Бирок иншалла диний кызматчылар, мулдекелер биз дайым сиздерди колдоодобуз. Сиздер менен биз качан болсо дайым дуада өзгөчө бүгүнкү оор күндөрдө өтө берилүү менен сиздерге чын жүрөгүбүздөн дуа кылып, өзгөчө сиздерге ден соолук сурап атабыз эжелер. Кылган кызматыңар эми албетте белгилүү болуп атат. Бүгүнкү күндөрдө тигиле мындай нерсе элибиздин башына келбеш керек эле. Тагдырыбыз, жашообуз ушундай экен. Бул Абдыкадыр ака деген экөөбүз 2005-жылы Ажыга чогуу барганбыз. Анан мунун дагы бир тууган бажасы бар, Бакыт ажы деген. Былтыр бала чакалары менен, үй бүлөлөрү менен барып келишти. Абдыкадыр ака Лейлектен болот, Лейлектен Пулунду деген айылында. Bir жума боло элек, мындан көбүрөөк, мындан 2-3 эсе кылып, Leylek rayonuna, ошо Пулунду айылына ушундай жабдыктарды, мындай керектүү нерселерди жеткизди. Анан кийин бүгүн дагы ошо бажасы экөө, Бакыт ажы экөө Токтоолу районуна дагы колубуздан келишинче салымыбызды кошойлук, жардам берейлик деп, ушундай мен бул аппараттарга кандай экенине түшүнбөйм, мен өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Менимче көп эле го бир 2000-3000 доллардын тегерегинде ушундай заттарды алып келди. Сиздерди күйөө балаңыздар болот. Аралбы? Бала чаканга күйөө бала болот. Анан кийин ушу кишилерге дагы бир силарды колдонуп аткандар бир ыраазычылыгыңыздарды айтып, дуаңыздарды айтып койсоңуздар. Анан кошумча эле көрүп атасыздар 2-3 күн мурда көптөгөн кыргыздын чоң бир бутактарынан айрылдык. Садырдын дамлага, чубак ажыларга дагы ушуда бир кичине болсо дагы ушуңуздар да бир сообу тийсин деп койсоңуздар эжелер, жакшы кабыл алып коюңуздар.